Саламатсыздарбы, урматтуу Атабеков айыл аймагынын тургундары бүгүнкү жыйынга Кыргыз Республикасынын президентинен Жалал Абад облусунун ыйгармыктуу өкүлү Текебаев Тилек Кыдырмаевич катышып атат. Анда сөздү Тилек Кыдырмаевичке берсек. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу жолугушуун катчылары. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык бүгүн Сузак районунун Сайпидин Атабеков айыл аймагынын тургундары менен жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү жыйынга облустук мамлекеттик органдардын, мекеме, ишканалардын жетекчилери да катышууда. Мен Акматалиева Үрүнсү Акматалиевна ушул Бегабат айылында жайгашкан 16-чы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси болуп иштеймин. Халыктын 20 миң калкты тейлейбиз биринчи медициналык жардам менен. Биздин имарат 1963 жылы курулган. Азыркы заманга талапка туура келбей эскирген здание. Ушул зданияда 5 врач, 21 медайым иштеп келе жатабыз. Ушул зданияны жаңы куруп берүүгө суранып келдим. Ушуну аткарып берүүңүздөрдү суранамын. Бирок бул зданияны курбай турган жер участкабыз даяр. Ошону айтканы келдим сиздерге. Сунушумду кабыл алып коюңуздарды суранамын. Азыр ким Өмүрбек менен чогуу кыдырып барып көрүлө жактан 63-жылга салынган деп атпайбы, МЧС менен заключениясы менен барып туруп жактан комиссия менен барып карап чыккыла. Анан ошо келерки жылкыга ошонусун жерде бар дейт, баарды бар дейт, ошондун сунуштарына даярдагыла. Жарайт. Бизде азыр дыйканчылык менен көбүнчө барабыз баардык жерибиз. Азыркы биринчи маселе дары-дармек жетишсиз, дары-дармектин баасы өтө кымбат. Эл кыйналып жатат азыркы учурда. Ошону карап бериңиздер. Дары-дармек боюнча азот силтеп айтасызбы же? Дары-дармек, азот, карбамид. Кран боюнча азыркы облустун аймагында 57 сомдонго чейин карбамид. Андан жогорку баалар сизде катталдыбы азырында? Бизге ошо кымбат болуп атат да азыр ушул баачы. Кымбат. Актабай атат да. 57-57. Ооба. Антимонополия мен өткөндө ушу тапшырма бердим элем да. Именно ошо карбамид немелер тиги удобрениялар кымбат болуп атат депчи. Ошо боюнча эмне болуп атасыз? Кандай иштер жүрүп атасыз? Азыр бизден монитор кылат балдардын баардыгы Сузакта. Жанагы киши берген адреске барганбыз. Ал ишке кетти атчы. Анан азыр эмне болуп атат? Качан жыйынтык өткөн? Бул азыр болсо тиги айдоо иштери бар деп бүткөндөн кийин силердин эмеңер керек эмне тиги удобрениялар? Ошон үчүн азыр иш алып баш керек да. Давай, жыйынтык чыгаргандай болду жактан. Азыр мага эртең конкреттен жооп бересиңер. Чыгып берет, болчу. Суу маселеси. Бизде суу жетиши кыйыныраак акыркы менен үчүн. Ошон үчүн сууду бизге сууду чечип, таза сууду мындай круглосуточно чыга турган кылып берсе жакшы болот эле демекчимин. Жол боюнча таза суу боюнча айта кетелик. Мына азыр болсо бизде 467 айылда, ошондон 467 айылдын ичинен 202 айылдын ичинде таза суу маселеси бар да. Азыр быйыл болсо 78 айылдын ичинде иштер жүрүп атат, 35 айылдын ичинде азыр иштер жүрүп атат. 78 айылында биз болсо сунуштап, жана 15 айылында ошо Корея мамлекети менен да кириштиребиз. Ошо боюнча мына маселени баарын киргизип азыр ошо боюнча азыр жүрүп келатат да. Буюрса жанагындай ким 2 саат, 3 сааттан алып атсаңар, кичине сабыр кылдырсаңар, этап менен кылдырса, буюрса ошол жанагындай биринчи бул иш кагаздар менен баарын тең өткөзүп алып туруп, экспертиза баарын тең өткөзүп алып туруп, ошол себептен жакшы иретине кылып жасабасак, буга чейин билесиңер, жанагындай эле ашарды методдоп коюп эле анан батыраак эле экспертизасы чогуу өткөзүп, ошо суулар болсо акчалар баарын тең сарпталгандан кийин өз багытына жана өз нугуна жетпей калгандар да. Ошол себептен азыр баарын тең жанагындай бул Корея мамлекеттерде кичине кагаздардын баарын тең иреттеп турган кичине эме кылат экен ба. Кичине 2-3 жылга чейин созулуп кетет экен. Но буюрса алар болсо ошо спискадан киргенден кийин ал бул иш бүтөт негизи. Биз Дөңкөпүрүк айылынын тургундары ушул күнгө чейин 1 грамм суу ичпей атабыз. Уважаемый губернатор, аким. Таза суу? Таза суу эмес, арыкта суубуз жок, огородторубуз куруп бүттү. Тирикчилигибиз токтоду. Кандай заманга кеп калдык биз? Давай, неме боюнча, ирригация боюнча ким? Начальник. Эмне себептен суу келбей атат? Саламатсыздарбы, Атабеков айыл өкмөтүнүн тургундары, Тилек Кыдырмаевич. Бул жерге негизи суу азыр келип атат. Просто бул жерде мураптары ички жагына келип атат да, ички чарба жагына кичине кыйналып атышат. Атак суу келип эле атат. Жок, ички жагынан эмне келбей атат ал? Мураптар буруп келиш керек да, эшигинин алдына чейин буруп келсең анан мага суу келди деп айтат. Ага чейин ушундай экен да.
атак биз главный жактардан, главный каналдардан, мешхоз каналдардан, мына Каратекеден бардыгынан буруп беребиз. Анан ички жагына келгенде эшигин алдын акыр буруп кетиш керек да. Менет кылышып кичине. Урматтуу суучу, мына şu Dönköprük'e bazı barıp körgündem. Kazım menen bir tamçı su kelgen yok ekan. Жарайт, азыр жарайт, жанынан барып жеринен көрөбүз. Азыр Bazı barıp körgüler. мына бек болот. Азыр жана комиссия менен уюштурулат да, азыр кимисini туура болуп аткан, атаныкка айткан туурабы же берки кызматкердики туурабы деп. Анан немеде бияктан ким суу чарбанын кызматкери? Участкалар. Сиз мындай кылсаңыз, ошол жактан болсо жана жазын болобу ким Дамир Садырбекович, айыл өкмөт. Баргантен угасаар, ошол жактан жаз башталгандан кийинби силер ошол жактан түшүндүрүү иштерин жүргүзүлөт да. Кайсы жерге силер жооп бересиздер, кайсы жерден башка элдер болот депчи. Мына биз болсо бу чоң каналдын мартен биздин мойнубузда, биз жооп беребиз. Калган арыктарды өзүңөр тартып кетесиңер деп кандай эреже силерге кандай жазылды? Ошо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйсүңөрбү? Макул. Бияктан аны айтпайт. Возможно, сиз туура айтып атасыз ким? Может, тията туура айтып атат. Ошол себептен жана кагаздарын карап чыккыла, тескемелерин кандай экен, кимиси кандай жооп берет экен деп. Ошо боюнча ишти алып барылабыз. Азыр биз дыйканчылык менен болуп калдык. Эң биринчи. Мен жашаган жерде суу жок. Мен биринчи президентке кет туткандагы суум чыкты. Аллага шүгүр. Кече өкмөт деле айтты, эже тополон кылып жиндатка чейин кондум, бирок суум чыкты. Бирок ага трансформатор барган жок ушул маалга чейин. Зым коюлган жок. Айыл өкмөткө келсең ана болот, мына болот, иштебейт бус болуштар. Ушул күнгө чейин турушат, бардыгычы. Биринде буларды иштей турган, иштебей турган жок кылып бергиле бизге. Мына азыр бир скважинадан бизге комиссия жөнөткүлө, жеринде көрүп келесиңер. Мен сүйлөгөнүм менен көрүчү, мен көргөн артык дейт. Азыр 20% гана элибиз чалынып сууду эгиндеги бутат. Бир скважинадан өчүрүп менен туруп атабыз, күнү-түн уктабастанчы. Сенден кийин мен деп эгилибиз эгилдик. 30% гана элдер экти. Эртең элдин келечеги кандай болот? Кантип бала чага багат? Ошол эгин менен күн көргөн адамдар эл журт көп. Ушуга комиссия жөнөтсөңүздөр. Жийде мазардын боюндагы очистка кылганбыз, турабы эже? Эски скважинаны ушу Союздан калган. Экинчиси Мундус жакта, актан беле? Акырдагы. Былтыркы жылдын титулу менен каралган очистка. Быйылкы жылдык менен биз насос двигательдерин, турбопроводдорун быйылкы жылдын эсебинен тендерге берип, тендерибиз ачылып, жакынкы 1 айдын ичинде биз орнотобуз. Себеби мындай экен да, Кыдырмаевич, себеби бизден быйылкы титулубуз бекитилип берилгенден кийин ошого жараша сметага бөлүп беребиз да. Ошонун эсебинен быйыл капремонттун эсебинен бердик, тендер ачылды. Жок, бул азыр айтпайм, мына мартта суу керек болуп атканын силердики азыр июнь болду да. Эмне себептен мындай неме болуп атат да, тиги эрте иш чамдаган жоксуңар муну? Бизде бул жерде эми министерстводон бюджетти бөлүп берет, анан февраль болот, биз титулду карап туруп, негизинде бөлүп капремонттун эсебинен берилип эми ачылды, 1 ай өзү тендер болот, 2 этап менен, аны да өзүңүз билесиз го дейм. Тиле Кыдырмаевич, мен кошумчалап кетейин. Былтыркы 2025-жылы жалпы 8 скважина каралган капиталдык ремонттоого. Анын ичинен 6-сы бүтүп, ушу 2 скважина калган, экөөнү ушу 1 айдын ичинде бүтүрөт. 1 ай деп жазгыла. Мына 1 ай деп жазгыла, 1 айдан кийин текшеребиз да. Ким протокол жазып атабы? Мына элдин баарынын суроосу суу маселеси болуп атат. Таза суу же ирригация? Таза суу полимной суудуку. Азыр мына айткан сиздерге жооп бергендердин баары жалган да. Мына азыр ишенбесеңиздер барыңыздар, каналда суу жок. Бир адам менен бир адам кырылышып атат барып. Азыр сезон келди, мына шалы сезону келди. Эч кандай суу жок. Азыр мынерде айтып, өзүңүз толтуруп сизди алдап коюшуп атат. Бетиге эми айтам, мойнуга коюп беремин. Каналдар чабылган жок. 3 ай болду, мына Сузака Воско. Мындай кылачы, азыр тиги ким прокуратура, район прокуратура. Ошо чогуу комиссия менен чыгып туруп карап чыккылачы. Буякта мына 3-үчүнчү жолу уже айтылып атат да. Жактан элдин баардыгы иштеген жок дейт. Силер болсо иштеп атабыз деп атасың. Ошону болсо азыр мына комиссия чыккыла, карагыла, кандай багытта иштеп атат. Лек мырза, мына 3 ай мурда экскаватор сураганмын. 3 ай мурда. Мына келет, ана келет, биз бирөө менен договорду кылып койдук, сага барат деди. Ол договор кылган бала Барпада иштеп жүрдү. Өзүбүздүн айылдан болчу. Биз контракт түздүк, ушул иштейт деди. Жок, андан кийин 2-7 айлыкты мына өкмөттөн жолдо келет деди. Мына 2 бери жетип келбей. Элди только алдап ушундай эме кылышат. Арыкта бир арык чабылган жок. Айыл өкмөттүн тракторунду өзүбүз апарып селерге куюп, 2 жыл мурда чаптырганбыз. Быйыл ал дагы тийген жок, ал тракторда тийген жок. Элди бирөө мында карайбы. Анан күзгө келгенде эле
кызгалдактай болуп ачылып чыгат, Комиссия- үчөтөдө болуп, үйүнө кирип акча утуптайт. Бекболот, комиссия ушул кишини кошуп алды. Хорошо? Бұл жайт мәселесі өте қиын болып отады да. Тоғызтораға ашып кетіш керек. Азыр бұл ежені қорған жердегі малшы қойшыларшы. Тоғызтораға ашайын десе, аяқта мөңге өтпей атады. Алысқы жайт сазға барайын десе, айырды мұрынқы барпы колхозы азыр барпы айыл өкіметі ейлеп алған. 400 гектар жерді. Мына бізде жайт өте мәселесі чоң. Құмбел деген жерімізде 400 гектар жерді кен байлықтар басы бар, неме қылып алған? Көмір кен қазып атады. Азыр эле дагы аны ылдыйрагынан дагы 300 гектарга документ алып тур. Ошондо 1000 гектар жерибиз биз пайдалана албай атабыз. Мына бу жерде Жалабаский эме барбы? Замир, Козиев, Замир бар бекен? Мына сиз барганса, жайыт кимге караштуу? Бүгүнкү күндө элге жалганчы болуп өлдүм менчи. Чындыгын айтып коюңчу. Кимге караштуу ошо жер? 400 гектар жер. Тёкомовду басып алганында зорга ажыратып. Эми ылдый жагы Келин таш деген жер бар. Жыгылган тал деген жерди ортосунда 400 гектар жерди Абсалам быйыл былтыргы бизди отурган койчубузду чыгарып туруп, өзүнө караштуу баласына барып коюптур. Мен үндебеген жерим кабады. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин департаменти келип кетти. Бирок ошого дагы баш ийбей атат. Тилек Кыдырбаевич, бұл бойынша біз Саз жайлоосуна бардық. Саз жайлоосуна бардық. Чынында талаш тартыш бар екен, бұл көп жылдан бері созылып келе жатқан екен. Кече өзүбүздүн жайытка дагы жана барып айыл өкмөтүнүн жайытына дагы айтканбыз. Буйруса азыр керектүү иш кагаздарды дайындап атабыз. Сотко өткөрүп бере турган болуп бир чечимге келдик. Хорошо, Лескос. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйын катчылары, Тилек Кыдырбаевич, бул жер барып айыл өкмөтү менен Атыбек Алиоконун талаш экен да, Лескоздо талаш жок. Мындай да, Дамир Садырбекович, ушуну мен канча чогулуштан келатканда, ушу жайыттар боюнча маселеси бар экен да, айыл өкмөттөрүнүн арасында жана тогуз боюнча деп. Мен тапшырма бердим элем, ушул жыйындар бүткөндөн кийин ошол боюнча да тиешелүү адистерди алып алып, как раз мына жайыт комитетин алып алып, ошол боюнча да карап чыгалык да. Себептен де биякта силер туура дейсиңер, аяк барсак алар туура дейт да. Ошол себептен жана отуруп алып туруп ошол жакта карап чыккыла. Түшүндүңүзбү? Жарайт. Мен мына 25 жылдан бері үйге кирүүчү жол, ички жол чечилбей жатат. 25 жылдан бері арызданган жерим калып атат. Гос регистр, архитектура. Кайсы жер, кайсы жол? Жийди айылынан ички жол бар. Эмне болду эле? Кимде? Мен сотко кайрылдым. Сотко сен балансыңда эмес, айыл өкмөтү балансында деп кайтарып берди. Şu күнгө чейин чечилбей атат. 8 метр жолду 4 метр берип калган жагы турат. Эмне болду эле? Тилек Кыдырбаевич, бул боюнча азыр ушул убакта мага кайрылышты эртең менен. Буйруса анын жеринде көрөбүз. Эгерде өкмөт тарабынан биздин колубуздан келбесе, биз өкмөт укук коргоо органдарына биз өткөрүп беребиз. Азыр кен таланда жок деп атат. Жок, бул эмне болгон жер эле? Эмне болгон жол эле? Ички көчөнү бирөө тосуп алыптыр дейт. Үйгө кирүүчү жол. Ички көчөлөрдүн бири экен. Хорошо, арызыңызды 25 жыл болду. Милицияга арызды жазыңыз. Азыр мына УДН кызматкерлери отурат, азыр арыз жазыңыз. 19 жашымда келген мен совхозго. Ошо жерде тырмалап эл катары совхоздо иштеп келдик. 6 бала таптым. 6 баладан азыр 3 бар. Эң чоң балам 45ке чыкты. Şu күнгө чейин бизде Шарабидинов Оразали деген болгон. Үлүштү жерге чекти берип, бүт Өзбекстандан өзүнө караштууларга бөлүп, туганчылык менен чектер бөлүнүп кеткен. Şu күнгө чейин бир балама бир чек берген жок. Şu чек маселесин баламдын алды 45ке чыкты. Азыр şu күндөрү үйүң жок деп аялы кетип калды. 3 баланы азыр 3 кичинекей баланы мен карап отурам. Эң кичинекеси 1,5 жашар. Жана 21 жашта, 21 майда мына ГИКтин кызматкерлери баардын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кантип ГИКтен үй алса болот экен деп баардын түшүндүрүп берет экен. Ошол боюнча мына 21 немеге майга Дамир Садырбекович жана айыл өкмөттөрдүн баарынан уюштуруп, мына ГИКтин кызматкери менен чогуу биргеликте чогулуштарды мантен уюштуруп бериле, ошол жактан түшүндүрүү иштерин мантен жүргүзүп берсин. Ошол жактан ГИКтен алганга кандай шарттар бар экен, 45ке чыктыбы, 36га чыктыбы, канчага чыкты, ошолордун шарттарын түшүндүрүп бериңиздер, хорошо?